Сүйгөн кызыңыздын же аялыңыздын сизге кызыкпай калганынын 4 белгиси. Көпчүлүк адамдар үчүн мамиле куруу кыйынчылыктар менен кошуло турган нерсе. Сүйлөшкөндө, таанышканда, жубай болуп жашаган кезде бири-бирин түшүнө албаган учурлар аябай эле көп. Көбү мамилени таптакыр бузуп таштагандан кийин аттиңдеп бармагын тиштеген учурлар дагы жок эмес. Бүгүн барометр мырзаларга кыз жигиттин мамилеси муздай баштаганда, үй бүлө ажырашууга барар алдында аялдар кандай аракет жасаары тууралуу маалыматты психологдун кеңешине таянуу менен сунуштайт. Сизге карата айымыңыздын көңүлү кусуганынын төмөнкү белгилерден улам билсеңиз болот. Биринчиси, таарыныч жана чатакташуу таптакыр жоголот. Мындай учурда көпчүлүк эркектер кубанышы мүмкүн. Акыры чатактардын аягы тыйылып, конфликттер жоголду деп. Чын эле аялым же сүйлөшкөн кызым жакшы болуп, жибектей чоюлуп калдыбы деп ойлойт. Бирок мындай мамиленин тескери жагы дагы бар экенин эске ала жүргөн оң. Эгерде мурда уруш талаш болуп жүргөн болсо, ал ошондой эле улана бермекчи экенин эске алыңыз. Адам жөндөн жөн эле өзүнүн адаттары менен мүнөзүн өзгөртпөйт. Анан калса күтүүсүз эле бир күндө башка адам болуп чыга келбейт. Бул унчукпай калуу сизге карата кызыгуу жоголгонун белгиси. Башкалар менен басып кетсеңиз деле эч кандай доомат айтылбай жатса, анда бул толук түрдө кош көңүлдүктүн белгиси. Анан калса мамиле мындай чекке жеткен кезде аялды эч качан кармап кала албайсыз. Бул белги ажырашуу келип калганын билдирет. Эгерде аялда эч кандай сизге карата эмоция болбосо, анда бул мамиле жакында үзүлөт деген нерсе. Экинчи, убакытты аз өткөрүү. Чогуу жашайсыңарбы же аралыктан мамиле кыласыңарбы, аял акырындап сизден алыстай баштайт. Жогорудагыдай эле көп эркектерге башында бул жагат. Акыры соңу өзүмдүн досторум менен кенен сүйлөшөм деп ойлойт. Бирок бул дагы мамилелердин соңу жакындап келе жатканын билдире турган белги. Аялдар эч качан эркекти жөн эле кароосуз таштап салбайт. Алар дайыма чогуу болгусу келет. Албетте 24 саат эмес, бирок мүмкүн болушунча эркек менен жакын мамиледе болууну жагында болуусун каалайт. Эки бөлөк болуп калуу эмнеден келип чыгып жатканын ойлонуңуз. Үчүнчү, улам эле сунуштарыңызга баш тартуу. Эгерде сүйлөшкөн кыз улам эле ар кандай шулту айтып, жолугушуудан качып жатса дагы жигит үчүн туура эмес көрүнүш. Жигиттин кол үзгүсү келген кыз гана улам бир шулту айтып, ага жолугушуудан качып калат. Төртүнчү, жасалма түрдө эле иши көбөйүп кетсе. Кокустан эле сүйлөшкөн кызыңыздын жумушу көбөйүп чыга келсе да, эмнеден улам антип жатканын ойлоп көрүңүз. Бул жогорудагы белгиге окшош эле. Албетте 2-3 жолу ошондой болсо эч нерсе эмес. Бирок системалуу түрдө эле сүйүктүңүздүн иши көбөйүп, колу бошой телефонго жооп бергенге да мүмкүнчүлүгү жок болуп жатса, анда сизден кызыгы тараганы деп эсептесеңиз болот. Көпчүлүк аялдар мамилени бузарда ачык айтпай, акырын алыстап качып калышат. Ошондуктан бул белгилерди биле жүргөнүңүз оң.